Садыр Жапаровдун Казакстанга болгон иш сапары аяктады. Акылбек Жапаров Казакстандын президенти менен КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын жолугушусуна катышты. Төрага Шакиев Самаркандда өтүп жаткан КМШ ПААнын кеңешинин отурумуна катышты. Бажы кызматынын төрагасы Кыргызстандын Кытайдагы элчиси менен жолугушту. Бишкекте жыл аягына чейин 120 автобус келет. Ош жана Нарында 7 миллиончу жаранга удаалаш төрөлгөндөргө 200 миң сомдон берилди. Президент Садыр Жапаровдун 27 октябрда Казакстанга болгон бир күндүк иш сапары аяктады. Иш сапарынын алкагында мамлекет башчысы Астана шаарында жогорку деңгээлдеги, анын ичинде Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Ошондой эле Садыр Жапаров Борбор Азия Европа биримдиги лидерлеринин биринчи жолугушууна катышып, Кыргызстан Борбор Азия менен Европа биримдигинин ортосундагы аймактар аралык кызматташтыктын кыйла потенциалы бар экенин көрүп тургандыгын белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Астана шаарына жумушчу сапарынын алкагында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жамааттык жолугушусуна катышты. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жолугушууда биримдик алкагындагы ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Касым Жомарт Токаевди Казакстандын 2022 жылы КМШга төрагалык кылуусунун ийгиликтүү жыйынтыкталышы менен куттуктап, Кыргызстан уюмга төрагалык кабыл алууга даяр экендигин белгиледи. Бүгүн 27 октябрда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Өзбекстандын Самарканд шаарында өтүп жаткан көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын кеңешинин отурумуна катышты. Иш чараны КМШ ПААнын кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко ачып жатып, Нурланбек Шакиевди Жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланышы менен куттуктады. Ошондой эле отурумда 54-пленардык жыйындын күн тартибиндеги маселелер талкууланды. Тагыраагы Казакстандын КМШдагы төрагалыгы боюнча маалымат берилип, туруктуу комиссиялардын ишмердүүлүгү жана алардын төрагаларын бекитүү маселеси каралды. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Актилек Мусаева менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кытай менен ведомстволоралык өз ара кызматташуунун актуалдуу жана көйгөйлүү маселелерин, анын ичинде Кыргыз-Кытай чек арасындагы өткөрүү пункттарынын ишин, ошондой эле бажы тармагындагы эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнү жана бекемдөөнү талкуулашты. Үстүбүздө жылдын аягына чейин Бишкекке 120 автобус келет. Бул тууралуу журналисттерге Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыров билдирди. Анын айтымында автобустарды сатып алууга шаардык бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Мэр белгилегенде автобустар кытайлык компаниядан сатып алынып, акчасы төлөндү. Кошумчалай кетсек, буга чейин мэрия кытайлык компаниясынан 120 автобус сатып алары айтылган. Ар биринин баасы тетиктери менен 91 миң АКШ долларын түзөт. Ош жана Нарын областарында 7 миллиончу жаранга удаалаш төрөлгөн наристелердин ата-энелерине 200 миң сомдук сертификаттар тапшырылды. Маалыматка ылайык, Ош областында өлкөнүн 7 миллиончу жаранына удаалаш төрөлгөн наристенин ата-энесине 200 миң сомдук сертификатты президенттин областтагы өкүлүнүн орун басары Эрнис Толтоев тапшырды. Ал эми Нарын областына Кыргызстандын 7 миллиончу жаранына удаалаш төрөлгөн наристенин ата-энесине 200 миң сомду область жетекчисинин орун басары Элмира Садыкова тапшырды.